Өзүм дагы негизи миллионершамын деп коеюнбу, не знаю, бирок миллиардерша десең, миллионерша болбой калдың уже. Миллиардка кеттик. бирок мен ошол кичинекейимден ажырашып буну чөлгө таштап кетсең деле келип калат үйгө деп. Жумуш таппай жүрөм дегендерге мен таң калам да. Мен реально таң калам. Мен жөн эле жалкоосуң деп айтам да. Просто жалкоосуң деп айтам. Чыгып дордого туруп тачка түртсө деле акча иштегендер толтура. Бирок билесиңби, азыр заман аябай өзгөрүп атат. Азыр ушунча адамдардын аң сезими да өзгөрүп баратканы кубандырат. Аялдар өзү эркектик күчтүү алганда, мен, например, миллион акчалар тапсам дагы мени полностью күйөөм багат. Мен тапкан акчамды билет канча экенин. Бирок мен даже үйгө бир лепешка, бир нан, бир бумага алып келбейм. Алып келсем, сразу акчасын которгузуп алам да, например. Аял киши өзүнө чыгарша кылса, үй бүлөсүнө көбүрөөк келет. А эркек киши үй бүлөсүнө чыгарша кылыш керек. Бекер жумушчу катары аял кишини көрбөш керек экен деген баягы жыйынтыкты бул сен айтып аткан нерседен мен өзүмө тыянак чыгарып атам да. Сага болот мындай ойду ойлогонго, бул нерсени кылсаң болот деп колунда бар нерсесин деле аткарбаган айымдар көп экен да. Кыргыздын кыйын кыздары деп жөндөн жөн айтылбайт. Себеп дегенде кыргыз айымы көптөгөн биздин ошол форумдар болсун, көптөгөн семинарлар болсун, силер пандемияда дейт өзүңөрдү жакшы көрсөтө алдыңар деп белгилүү эле ошол эле Казакстандын лидер айымдары айтып келет да. Ансыңарындай Instagram аркылуу биз көптөгөн күчтүү кыйын айымдарды таанып келатабыз. Мен жеке маңдайымда отурган айымды ушул Instagram аркылуу тааныгам. Кыйын айым экен айы деп дароо катталгам. Себеп дегенде моундай турган бир грушаны бут менен тээп туруп, же кол менен деле канча бир бал алганда баары бир эсте каларлык нерседен гана адам мындай өзүнө бир катталуучуларды, өзүнө бир жагымдуу сезимдерди башкалардан алат экен. Анда эмесе саламатсыздарбы? Бүгүн биз бир кыргыздын кыйын айымынан маек алабыз. Темабыз болсо жаш ишкер айым. Жаш ишкер айым дегенде эле менин көз алдыма биринчи эле Нуриска сен келесиң. Нияги деген аккаунтту алып барган бизнес-вумен. Бир эле учурда дордойдо да чуркап жүргөнүн көрөм, кыздарды үйрөтүп жүргөнүңдү көрөм. Моякта деген товарлар арзан турат, алып саткыла. Эмнеге акчаңар жок силердин? Ар бир юбкага шымга 100 сом кошсоңор дагы оокат кылып кетесиңер го деген кызды бүгүн мен көрүп, мынакей бүгүнкү студиямда сонун маек курулат жана ошондой эле ишкерлик канча жаштан негизи башталганын билгим келип атат да. Анткени мен билгенден бир 16-17 жаштагы кыздар азыр байерликти дагы баштап жатышат. Аларга курстарды берип атасың. Өзүң тууралуу айтып берчи. Саламатсызбы? Мен Нуриза Зайырбековна. 15 жашымдан баштаган экенмин. Азыр болсо мен контент мейкер, контент креатор, блогер, инфлюенсер, инвестормун, юристмин по профессии. Ооба, айтыш керек сөздөрдө. У меня еще скоро откроется частная адвокатура. Это прям моя мечта. Буга чейин негизи кичинекейимден атама психолог болом десем, койчу элдердин тагдырын өзгөртөсүңбү деп айтчу да. Көрсө психолог болгон дагы менин кыялың болсун. Кыялым да, и менин миссиям окшойт деп ойлоп калдым да. Көптөгөн уже финансовый жактан, материальный жактан өзүңдүн потребностьторуңду жапкандан кийин башкача бир сага мотивация берген, сени вдохновлять эткен нишаны табуу аябай кыйын болот экен. Бир аз ушул жактан перезагрузка болуп трансформация алдым дагы. Мен өзүмдүн миссиямды таптым да. Ошол как раз трансформационный игранын сатып алып, окуп, сиздерден үйрөнүп, ошол мени азыр аябай жандырып жаткан ошол болуп жатат да. Өзүм дагы негизи миллионершамын деп коеюнбу, не знаю, бирок миллиардерша десең, миллионерша болбой калдың уже. Миллиардка кеттик. Бирок вот ошол миллиондорум негизи буга чейин эле менде бар болгон акчалар, бар болгон талант, мүмкүнчүлүктөр болчу экен, бирок мен албай жүрүптүрмүн да. Аллах таала мага ар жактан берип атса деле мен мээме киргизе албай жүрүптүрмүн да. Мынчалык чоң акчалар мынчалык кичинекей кызга кереги жок. Зачем? Же болбосо мени башкача ойлошот депчи. Бизде кыргыздарда бар го, кичине бирөө байып кетсе эле, ой, мошенница, анан кийин болбогон нерсе сатып, же болбосо инфо-цыганка деген аттарчы. Кандай эле оңой буга акча келип калды деп. Оңой акча келет депчи. Ошолордун баардыгын жеңип отуруп, алардын баардыгы негизи эл сүйлөбөйт экен. Биз биринчи мээбизде сүйлөйт экенбиз, өзүбүзгө өзүбүз күнөөлөп, өзүбүздүн байлыгыбыз, өзүбүздүн жеткен ийгиликтерибиз үчүн чувство вины болупчу. Анда бар, бунда жок, биздин
кыргыздар кедейлер эле депчи, кача Казакстанда 10 жаштагы 15 жаштагы кыздардын уже квартиралары бар, иштеп жүргөндөр баары телефон аркылуу эле кылат да. Анан биз дагы ушул нерсени кылсак болот экен деп 2 жылдан бери уже 3-чү жыл кетип атыптыр. Трансформационный играны ойноп келип, ушундай болуп калды. Дагы бир кесибим трансформационный игранын ведущаясы да болуп калдым. Экспертке айланып баратат. Нуриза биздин командабыздын эң жаш алып баруучусу. И, кстати, да, эң жаш ведущая болуп турмун. 15 жашка келеликчи Нуризка. 15 жашка. 15 жаштагы Нуриза кантип ошол акча табам деп баштады? Эмне түрткү болду? Нияги деген ат каяктан келди? Нияги деген ат эмнеге Нияги дей беришет? Атым Нуриза, бирок Мияги деген рэпер бар. Российский рэпер, бирок он, российский рэпер, бирок деген 2017-жылы баласы этаждан түшүп өтүп кеткен. Ошондон кийин аябай популярный болуп кеткен. Ага чейин да популярныйраак болчу, бирок ошондо прям взрыв болгон да. Ага чейин эле мен негизи кичинемден баштап аны укчумун жакчу да. Потом ошону кечке жанагы Nokia телефондордо дагы угуп жүрсөм, айылда Нуриза Нияги деп ушинтип коюшчу да. Менин подругаларым, тааныштарым ошентип Instagram ачылып калган. Миягинин Ниягиси турбайбы? Миягинин Ниягиси болуп Instagram ачылып калган. Ошол бойдон кетти. Кийин личный бренд деген сөздөр чыкканда, может, Нуриза Зайырбековна кыламын деп туруп, нет, ушул элге жагат экен. Өзүмө дагы аябай жагат. Необычно. Анан бат сакталып калчу, эске алып калчу да, маркетологбуз го. Анан ошол бойдон калып калган Нияги болуп. Вот. Эмнеден баштадык? Жумушумдун башталышо, негизи үйдө 5 турганбыз да. Үйдөн эң чоңумун да менчи, менден кийин 4 тең уда. Апам 28ге чыкканча 5 төлөп койгон да. Анан мен эң чоңу болуп, өзүнүн тиричилигинде өзүң кыл. Апам менен атам, ошол менин 2 братишкам, 2 сиңдим менен занятте эле өзүмдүн тиричилигимди өзүм кылып кеткен окшойм деп калам да. Не иш кылдың? Мени ошол атам юрист болосун деп эле, мен болсо окууга кетем, 9-класста мектептен чыгам деген. 1-класска чейин негизи биз уже намаз окучубуз, сүрөлөрдү билчүбүз, апам бизге үйрөткөн, атам үйрөткөн, медреселерде окуганбыз. Анан мектепке биз 1-класста эле, 0-класста эле жоолук салынып барсак, бизде директорлор чечиштирип салган да. Ал убакта жоолук темасы аябай абсурдный болчу. Жоолук чечип салганбыз. Ошол кезде эле 6 жашымда эле мен бул мектепте 11-класска чейин окубайм, 9-класстан чыгам дагы жоолук салынам деген ниетим ошол 6 жашымда эле болгон да. Ал кичинекей кезимде азыр билбейм, ошондой ой болгон менде ошол 0-классымда эле. Потом 9-классты бүтүп, акыркы экзаменимди тапшырып, ошол экзамен тапшырып бүткөндөн кийин жоолук салып алгам. Апам, атам эч кимге айткан эмесмин, бирок эч ким салынба же салын деп эч ким менен даже мен оюн дагы сураган эмесмин. Кандай карайсыңар? Или менде күмөн болгон эмес болбойбу деген нерсечи. Жоолук бул парз экенин билген болду. Эч кандай отговорка жок, эч кандай ответ жок. Жүрөктө бар да, жүрөгүң жоолук салынып жүрдү да. Мен милдеттүүмүн деген эле болду. Аллах тааланын приказы всё. Салындым жоолук. Анан окууга тапшырышым керек болду. КГУга, юридическая академияга. Жалал абадтан бул жака жолго чыгыш керек. Мени жолго салганга же мен менен келип экзамен тапшырып, академияларды издеп, вуздарды издегенге адам жок. Атам мени КамАЗга салып эле жөнөтүп берет. Мен КамАЗдын артында эле Жалал абадтан Бишкекке келип калам. Ооба да. Келип калып, туугандарыбыздын үйүндө жашайбыз, ушинтип жүрүп, өзүм барып экзаменден өтүп, студент болуп калам. Анан мени көрүп сестренкам келет. Айгерим сестренкам 1 жаш кичинекей менден, бирок классташ болуп чоңойгонбуз. Ал сестренкам болсо апамдын эжеси, апамдын сестренкасы чогуу келишип, кийимдерин кылып берип, экзаменде чогуу өткөрүп тапшырышат да. А мен болсо КамАЗга салып эле жөнөтүрүшкен. Ооба да. Негизи бирок КамАЗда спальный бар болчу, атам ошол жерде. Билет алар сен деген күчтүү экениңдичи. Билбейм. Анан көбүрөөк кандай үй бүлөдө баланы аяшат билесиңби? Ай, ушуга жардам бербесек бул жок болуп кетет, буга жардам бериш керек. А буга жардам бербесең деле бул ийгиликке жете алат дейт экен да. Мен ошол кичинекейимден адашты, буну чөлгө таштап кетсең деле келип калат үйгө деп. Саламатсыздарбы? Биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот.
Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Эмне жумуш кылдың 15 жашыңда? Ошентип келип калып, келген учурумдан баштап биринчи курсумдан эле тандыр самсалар сатып жүрдүм магазиндерде. Тандыр самса сат. Восток 5-дан Аламедин базар, Көк Жар кольцевой, Сум, Жалга чейин жөө басып, Восток 5-дан самсаларды, тандыр самсаларды алып алып, 45 сомдон мага тандыр самса берчү. Мен болсо 5 сомдон үстүнө кошуп 50 сомдон сатчумун. Молодец. Бирок ошондо башка балдар да бар болчу, алар 5 сомдон кошот, 200 сом, 300 сом иштесе, мен ошол убакытта эле 1000 сом, 900 сом, 1,5 сомго чейин иштеп койчумун да. Бул дегенде бир 60-70 самса, 100 самса сатып салчумун да. Магазиндерге таштап, акчасын бербей эле коюңуз, саткандан кийин бересиз деп таштап койчумун. Кийин акчаларым чогултуп кетчүмүн да. Самса сатып жүрдүм, магазиндерде продавец болуп иштедим. Дагы кандай жумуштарды аткардым? Мындай иштебеген ишим болбоду окшойт деп ойлойм да. Анан дордойлордо обувь сатып жүрдүм, кийим сатып жүрдүм продавец болуп, мыломойка магазиндерде продавец болуп жүрдүм. Ошол учурларда дагы, азыр дагы кичинекей студент балдар, кыздар, чоң эле эжелер, даже мигранттар Россиядан келсе, региондордон Бишкекке келсе, жумуш таппай жүрөм дегендерге мен таң калам да. Мен реально таң калам. Мен жөн эле жалкоосуң деп айтам да. Просто жалкоосуң деп айтам. Чыгып дордойго туруп тачка түртсө деле акча иштеген деп толтура. Просто намысы кое бербейт, же болбосо өзү и так эле акчасы жок, и так эле ай сайын 60 000, 70 000 иштебейт. Еще 40 000 сом, 50 000 сомдук жумуштарды тоготушпайт да. Хотя ошону деле иштешпейт да, таппайт. Анан жумуш тандагандарга таң калам. Мен ошондо жумуш тандаган эмесмин. Барып эле дордойго барып эле сразу эле ошол күнү эле иштеп кеткем. Продавец болуп, тоже 700-800 сом алчумун күнүнө. Ну, хорошие деньги были тоже. Вот. Еще ошол убакытта окуп атып, студент болуп атып, еще таэквондодон тренировка кылып, ошол Инстаграмды көрүп калдым анан мен. Силамерлерди тееп жүрчүшкем, ооба. Ооба, жана Грушанын элдери Кол менен соп атса. Бир убакта Инстаграмда бир спортивка кийген кыз эле буту менен тееп салып атат. Жолукчан иши деп коебузбу? Жолукчан кыз. Бул кандай каратистка кыз деп анан ошондон баштап таанып калдым да. Кийин турмуш катуу эле сынады. Сени жолдошуң, анан кийин баягы үй талаш болду. Ошондон дагы көп адамдарда баягы ичинде ар кандай элес калып калат экен да. Менде деле жашоомдо ар кандай хейттер болду. Кээ бир адамдар ошол бойдон эле сени таанып эстеп калат экен. Бирөөлөр жалган жапса, ошол тарапка буруп кетишет. Анткени кээ бир адамдар сенин мындай сынып илеп атканыңды көргүсү келет. Кээ бирлер жок, бул азыр белин байлап кайра күчтүү болуп кетет деп сага ишеним көрсөтүшөт экен да. Ар кандай комментарийлер, ар кандай сөздөр болуп атты. Бирок азаматсың, кайрадан турмушка чыгып, мынакей азыр жашынакай, эртең бир сүйгөнү көз жарам деп турган мезгилиң, сонун нерселер турмушту мындай жасап кеттиң да. Ошолорго кайтсак, ошол мезгилдерге. Ошол мисалы үчүн мен сизди ойлочумун да, всегда айылда жүргөндө, бул жака келгенде, азыр эми 10 жылдан бери почти Бишкекте экенбиз да. Бирок Бишкекке чейин деле биз телефон колдончубуз, көрчүбүз интернеттерден. Сиз менен жолугуу деген мен даже оюма келчү эмес, даже монтип отуруп калам деген оюма келчү эмес да. 10 жыл мурдакы Нуриза болсочу. И реально монтип жолук салынгандар, монтип боенуп жолук салынып чыккандар, это реально неправильно и жаман, динди жаман көрсөткөндөр деп ошондой түшүнүп болчу. И реально айылда билими жок жерде, өнүп өсүүгө жок жерде бирөөнү сындагандан башка жумуш жок экен да. Менде дагы ошондой мышление болчу да. Бирок келгенден кийин ошол как раз Баткен окуясы болгондо, эсиңиздеби, мен сизге келип, Самина кызым болчу ошондо. 1 жашта ушундай болчу, кызым менен жалгыз жүрүп, ошондо мен цехте жашайт болчумун. Өзүм цехте жашап атып, подвалда жашап атып, бирөөлөргө кайрымдуулук, благотворительность кылып жүрөм да. Ооба. Сизге кошула алып. Ооба. Ошондо жолукканда мага аябай хейт кеткен болчу, курс саткан мошенница, эч нерсе үйрөнгөн жокпуз депчи. Хотя ошол кыздар мен алып берген кийимдерди, менин курсумдан сатып алган кийимдерди кийип алып келип, мен эч нерсе үйрөнгөн жокпуз деп беттырмачылык кылышканда, азырга чейин ошондой кыздар бар. Реально сиздин жашооңузду көрүп мен таң калчумун да. Кантип адамдар, элдер ушунчалык ой жүгүртөт, ушунчалык негатив жазышат. Откуда у них столько желчи, столько негатива деп таң калчумун да.
Анан сизди көрүпчү, потом менин өзүмө келгенде, реально ушундай адамдар бар турбайбы, реально карабой, реально сенин мен мисалы үчүн бирөөнүн мага өлө душман болуп атса дагы, өлө жаман болсо дагы, аял киши, эркек киши так эле жакшы болуп кетсин, мындай унутуп коемун да. Жаман нерсе каалап, ага артынан түшүп, же болбосо жаман комментарий жазып, же даже жаман оюм ойлобоймун ал адам боюнчачы, болду, бүттү, кетти. Просто связьды обрываю и всё. Сиздин комментарийлериңизде сиз жөнүндө чыккан маалыматтарды укканда менга аял катары жүрөгүм ооруп кетчү да. Как так можно депчи. Элге кылган жакшылыктарың, кызматтарың көрүнбөй калат экен дагы, бир нерсеге эле минус издеп калганда, ушунчалык деп зээнин кейип, жүрөгүң аябай ооруйт да. Анан ошол сизге болуп жаткан хейттер мага дагы болду да. Мындай элге чыккандан кийин ар кандай комментарийлер болот го. Ошол убакта мен сизге ыйлап келгенмин го. Мен ушундай кылып атышат, ушундай сөздөр жазып атышат деп ыйлап келсем, сиз айткансыз да мага. Ой, Нуриза, сен ушуга ыйлап атасыңбы? Сен мени билесиңби? Канча нерсе өттүм, канча эл мен жөнүндө эмне дейт. Мен ошонун ар бирине ыйлай берсем, менден давно Анжелика калмак беле деген сөзүңүз мага азырга чейин күн сайын ошол сөздү жатканда турганда ойлоном. 3 жыл болуптур, 3 жылдан бери ойлоном да, азыр сиз кийген брендтер, сиз жүргөн жерлер, сиз жашаган Дубай, например, Дубайга ошол сүйлөгөн адамдар 5 жылда 1 жолу дагы барган эмес, отдыхка тем более. Сиз уже жөн эле жашап иштеп жүрөсүз да. То же самое бизде дагы. Биз кылган нерселер алар үчүн реально нереально экен да. Ошол үчүн сүйлөбөгөндөн башка айла жок. Это нормально экен көрсө. Бирок билесиңби, азыр заман аябай өзгөрүп атат. Неге дегенде, мына ушундай подкасттар көп болуп атат. Биз көбүрөөк өзүбүз жөнүндө айтканга убакыт келдиби? Мен дагы бери ушул Накта подкасттан баштап бир 2-3 подкастка дагы катышканда, эмнегедир өзүмдүн чындыгымды дагы айткым келди да. Себеп дегенде, элдер башкача ой менен жашай берет экен. Өздөрүнүн чындыгын окуп алышат экен да. Эми ошол карап көрсөк, мына комментарийлерди азыр ачсак, жаман да жазганы жок, жакшы да жазганы жок. Чыкпай калышты. Анткени менин катталуучуларымдын көбүнчөсү өздөрүнүн оокаты менен өздөрү алек. Алар комментарий жазганга дагы убактысы жок. Карап коюшат. Мен Анжеликам жакшынакай жүргөн турбай. Мен Нурискам тыпылдап дагы эле төрөйлү экен. Төрөп калса сүйүнчүлөсө бир лайк коюп коем го дейт да. Азыр ушунча адамдардын аң сезими да өзгөрүп баратканы кубандырат. Өздөрүнүн колунан келбейби? Жазбайт. Бирок табылат арасынан. Мына бирок ошол үй талашкан көйгөй аябай, мындай билбейм, жүрөктү менин жүрөгүм ооруткан. Эмнегедир сени кучактагым келди, өзүм үйүмө алып келип алгым келди, үй бүлөң менен көчүп кетким келди да. Бирок ойлодум, бул сыноодон өтүш керек дедим. Бул үй бүлө бул сыноодон өткөндөн кийин бир чоң ийгиликтер турса керек алдыда деп ойлошубуз керек экен. Бүт жакка эле мындай баягы спасатель деген характерди сен да кичине кээде токтотуп коюшуң керек, мындай жайлатып дейт го. Эмне себептен үй талаш болду? Кайнене келин болгон. Кайнене келин отношениясы, апам менен чоң энем. Чоң энемдин 1000 сүйүктүү неберелери болсок дагы, ошол кайнене келиндин түшүнбөстүгүнө чоң энемдин кыздары чоң энемди коргоп атып, апамды мен коргоп атып чыкты да. Негизи бул нерсе апам биздин үйгө келин болуп келгенден башталган. Апам өзү сүйүп, же болбосо апам өзү сүйүп, өзүнүн көңүлүнөн чыгып, ыраазычылыгын алдырып күйөөгө тийген эмес. Апамды жөн эле алып качып келишкен. 4 эркек 4 колунан кармап туруп эле кийимин чечип туруп, халат тийгизип, жоолук салынтып, көшөгөнүн артына отургузуп коюшкан да. Келген окуясы эле башындачы. Анан апам өзү негизи үй бүлөсүнөн баардыгы окугандагы апам эмне окубай калган. Өзүнүн апасы оорукчан болуп, ошол 10 жыл 15 жыл тайнен постелде жатып калган, ошол адамды карап калган апамчы. Ал жакта өмүр бою апасын карап келди, кичинекейинен. Бул жакка келип, бул жакта 25 жыл өмүр бою туугандарына, кайын журтуна, балдарына кызмат кылды. 6 жыл, 7 жылда 5 балалуу болду. Жыл сайын погодки да. Азыр бир 2 погодки болуп калса жиндеп калабыз го. Ал убакта 5 бала подряд да. Это вообще невозможно. Еще и 14-15 киши бир үйдө жашачубуз да. Апам ал жактын мындайча айтканда служанкасы болчу да. Өзүнүн жашоосу жок. Только бирөөлөргө кызмат кылган, 3 мал ар кандай тамак кылган, жай сайын усталарды баккан, ушундай болгон, өзүнүн жашоосу жок болгон, өзүн унутуп койгон да.
ага возможность дагы болгон эмес, мүмкүнчүлүк дагы болгон эмес, ой дагы мээ дагы ал нерсеге жеткен эмес да. И элдин баардыгы ойлогон бул келин кул, келин өмүр бою ушул нерсе кылыш керек, бул нормалдуу нерсе. Эртең менен туруп уйкусу быштыбы, бышпадыбы, чай койгону, тамак кылганы, 5 баланы бакканы бул нерсе нормалдуу көрүнүп калган да. Тыңбай да калат да аял киши. Төрөгөндөн кийин тыңыш керек. Жок, тынган эмес, тиштерин баардыгы түшүп калган, ден соолук кеткен, энергия кеткен. И, конечно, нерв, мээ кетет да. Анан биз чоңойгондон кийин, апамдын укугун коргоп баштагандан кийин, апам бир аз өзүнүн сыйын билип, өздүгүн билип баштагандан кийин, конечно, уже сөз кайтаруулар, жок кыла албаймын, колумдан келбейт деген нерселер, неудобная женщина болуп башталганда, элдин баардыгына жакпай баштайт. Ал кайненеге тим более жакпайт. А кайнене келин деген өмүр бою мага милдеттүү деген түшүнүк менен жашап келет да. Өзүнүн тиричилигин кылып жүргөн эле үй бүлөгө келин келсе, эртең менен турбайт, жеген тамагын артынан жыйнабайт. Ошондой үй бүлө болуп калышат го, инвалидтерге окшопчу. Келин кылыш керек баардыгын деп. Ошондой үй бүлө болуп калган. Анан ага анын кыздары кошулуп калган. Кыздарым деле өзүнүн үйү бар болсо деле баары бир апасына келип, бизге аралашып, көнүп калган, бизге аралашып. Личная граница деген, өздүк жашоо деген нерсе жок болуп кеткен да. Ооба, Нуриза, бул жерде деген баягы сен өзүңдүн апаңдын тагдырын айтып атканың менен көптөгөн Кыргызстанда деле бүгүнкү күндө деле ушундай тагдыр менен, ала качуу менен кыз кишинин ой боюна койбой кыйнап келип баягы жашаткан аз келгенсип, баягы келинди дагы бул деген поле иштеткенге бою бар экен, күчтүүрөөк экен дегендей алып келгендерин мен уккам. Ооба, азыр деле бар. Азыр, например, менин ошол мурдагы кайын журтум дагы деле ошентип жашап жүрүшөт. Ошол жактагы абысындарынын кийген кийимдеринен, тапочкаларынан, ич кийимдерине чейин даже ошол жактагы үйдүн чоңу ошол кайната алып келип берчү. Бүт баардык отчеттер берүүчү, магазинден даже картошка, пияз сатып алганга болбойт. Үйдүн алдында эгилгенде алып тамак кылып бетер жумушчу катары аял кишини көрбөш керек экен деген баягы жыйынтыкты бул сен айтып аткан нерседен мен өзүмө тыянак чыгарып атам да. Ошол жактан дагы адам да. Ооба, ошол жактан менин апам Нуриза менин тагдырымды кайталабайт. Мен жашагандай жаша. Ошол жакка айтканда, сизге окшоп дагы, мага окшоп дагы Нуриза өмүр бою кызмат кылып өтпөйт. Нуризанын потенциалы чоң. Бул жактагы айыл дагы тиричилик менен калып кетпейт депчи. Чынында эле туура эле кылган экен дейм. Негизи ал жакта ажырашуу не по моей же воле было. А потом азыр очень сильно благодарю да. Аябай сонун ыраазычылык айтам да. Азырчы рахмат менин ажыраштырып салганына ошол убакта депчи. Мен ошол дагы деле сүйөм, дагы деле ушул жашоо меники деп жашап жүрөр элмекмин. Кызыл халатым менен жолугумду кийип алыпчы. Азыр кетип калганыма, азыр ошол жашабай калганыма, азыр мени жашатпай коюшканына аябай ыраазычылык айтам. Азыр Кудайга шүгүр, сонун кайын журтум бар, сонун кайната кайненем, сонун күйөөм бар. Нуризка, могул жактан шашып кеттик. Мен дагы сенин талабыңды, атыңды дайым коргойм да. Анткени ошондон биз эжисиңдибиз. Ооба. Эгерде мен мисалы үчүн сенин кандай адам экениңди билем да, бирөө бир нерсе десе айтам, силер чындыкты билбейсиңер, унчукпай эле койгула, же мен кетип калайын бул жерден дейм да. Себеп дегенде мен аябай жаман көрөм. Аял кишини сүйлөп, анан бирөөнүн тагдырын сүйлөгөндөн. Бирок ушул подкаст менен бир ушул суроолордун баардыгына өзүң дагы бир точка кое алсаң болот да. Бул үй талаш ал Нуризанын ата энесине тиешелүү жана чоң апасына тиешелүү маселе болгон. Нуриза шаарга келди, өзүнүн турмушун улгап кетти. Себеп дегенде кандай? Нуризанын дагы турмушу эрте курулуп, кыздуу болдуңар. Бирок ошого карабастан сен дагы түшүндүң, жашоодо аял киши баягы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жаш кезинде дагы көрүш керек экен деп, Ошондо бул жакта бир история келатып сенин тагдырыңа кирип кетти да. Сенин ошол ажырашууңдун дагы бир өзүнүн себеби, таасир болду бул историялардын баардыгына, Бирок турмуш ар кандай, ата энени биз тандабайбыз, бирок ошентсе дагы сонун жарык дүйнөгө 5 баланы алып келген апаңа ыраазычылык, таасим күчтүү айым экен. Ооба, Чынында күчтүү айым, анткени ошол айымдын дагы бир бөлөкчөсү сенде. Сен дагы мыкты эне болуп атасың азыр, мынакей балдарыңа, мынакей келечекте аз дагы экинчи наристен көз жарган жатасың. Бирок атакең бул жашоодон өтүп кеткен экен, жай жанаттан болсун. Бул тема мына ошону менен жабылды. Нуризка өзү эле апасын азыр багып алат.
өзү эле бир туугандардын бутуна тургузуп атат Аллахтын жардамы менен. Бирок мурунку турмушту деле жаап кой. Кайын журт, ал мурунку турмуш, мурунку жолдошуң бактылуу болушсун. Эң негизгиси аларга да жакшы нерсени каалайбыз го. Бирок мына азыркы жолдошуң бир ушундай сонун, сага жөлөк таяк болуп, кызың менен ойноп, сени баардык тараптан колдогон инсан окшойт. Азыр өзүмдүн күйөөмө өзүмдүн көзүм тийип кетпесин дейм деп. Чын эле. Бирок Көп мактабайбыз. бирок ошо көз тийүү деген боюнча дагы интернетке чыгарсак чыгарбасак, бул жерде айтсак айтпасак тийчү көз болсо тиет да. Бирок ошо көз тийип кетет деп чыкпай, акча таппай, бактылуулугун көрсөтпөй, бактылуулукту көрсөтүү бул нормалдуу нерсе экенин Кыргызстанга көрсөтүш керек болуп атат да. Көз тийүүдөн корксоңор эртең менен кечинде ас карап окугула. Көз тийип кетет деп жалкоолонуп жатпайчы. А так Үлгү болуш керек, үлгү болуш керек. Ушундай деле үй бүлө бар экен го деп. Эч кандай минусу жок, эч кандай бизде чындап интернет менин подругаларым айтат, Нуриза интернетке киргизген, кантип киргизсе күйөөсү экөөсүнүн отношениясы жашоодо андан дагы жакшы экен кыздар деп стористерин айтып беришет да. Анан чындыгында чын ошол нерсечи, интернетке киргизгенден дагы аябай көп плюстары бар. Мен өзүм суктанам, ушунчалык өзүм настолько сильно восхищаюсь своим мужем, что он на 3 года только старше меня, 99-жылкы бала. Мендей кызды алып, менин кызыма ата болом деп алып, 26 жаштагы эркек, 26 жаштагы жаш эле бала ушундай жоопкерчиликти өзүнө алып атат да. 40-50 жаштагы эркектер андай жоопкерчиликти ала албайт. Уверен айтабын. Сөздүн түбү болду, уктуңуздарбы? Бул деген ошончо элдин сөзүн, мен блогер экенимди билип, ар кимдин ар кандай сүйлөгөнүн билип, мен экөөбүз үйлөнүп атканда ар жактан ар кандай сөздөр болуптур. Анан кийин мага кайнатам, кайненемдер айтып берди. Биз эч кимибиздин уккан жокпуз, биз сенин кандай экениңди билебиз, алардын сөзү бизге Кандай болсоң ошол бойдон сүйдү, кабыл алды. Ошондой болду. Сонун. Себеби Инстаграмдагы бул бүгүнкү күндө көптөгөн мырзаларга тарбия берчү платформа болуп калды да. Анткени көрүп, мен ушинтип жубайыма жакшынакай мамиле кылып, кичине чай куюп берип койсом деле мен подкаблучник болбойт экенмин да. Бул деле жакшынакай көрүнүш керек, деп баягы блогерлердин күбөлөрүн карап кала атпайбы азырчы. Мен ушул блогерлердин арасынан турмушка чыккандан кийин аябай сонун бир өзгөрүү менен аялдык сапаты өскөн Эрке Эсмаханды байкайм. Өзүнүн канча жаш кичүү болсо дагы, бирок ошол күйөөсүн дагы өйдө көтөрүп, баягы билбейм, турмушун бир сонун үлгү да бул деле. Көз тийсе аларга деле көз тиет да, туурабы? Бизде ошол мага предложение кылганда баардыгы жазышкандай, кичинекей баланын башын айландырып тийип алыптыр Нуриза. Эмне деп айтпайлы дагы. Акчасына тийип алган окшойт депчи, хотя вы же не знаете, какое состояние у них, да? Меникин болсо, мен көрсөтүп жүргөн үчүн эле ошого тийип алышты деп, кичинекей бала экен деп düşünүшкөн да. Нуризаны жөнөкөй балага бера көрбөйт да эл. Мен жин эмесмин да. Бай балага тийгидей. Жок, я же знаю, какой он, да. Ошону билип туруп тийдим да менчи. Ооба деп коюш керек. Ооба, унчукпай койгонмун. Вообще унчукпай койгонмун. Вот год прошло, 1,5 года прошло. Сейчас ал, кстати, биз үйлөнгөндөн бери 14 килограмм кошуптур да. Ал арыгыраак болчу бир аз. Ошонун үчүн дагы арык жаш көрүнчү. И 25 жыл Москвада жашаган, бети тынык болчу да, бизге окшоп бир стаж кеткен эмес Кыргызстандагы күндүн айынанчы. Ошого жаш көрүнчү, анан баары жаш бала деши. А так менден 3 жаш чоң. Вот, азыр болсо көрүп алып мага кылган мамилесин, үй бүлөсүнө кылган мамилесин көрүп алышып, мына ушундай болуш керек эркек деген деп өздөрү эле түшүнүп калышты да. Башында болсо башкача сүйлөп атышкан. Канча кызга билим бердиң ушул убакытка чейин? 5000ден ашык. 5000ден ашык. Уже 6000 болуп калдык шойт. Бул трансформациялык биздин мынакей ошол азыр оюнубуздун алып баруучусу катары 1,5-2 ай болду. Биргеликте иштешип атабыз. Нуризка канча айым качты жана кандай өзгөрүүлөр болду аларда? Менде ойногондор киргизип жаттым го, 5 күн период запистер толуп калат да. Азыр дагы түрүгүн кичине дагы өткөрүп кой дейт. Мен бирок бул жакта сүйлөп атып дагы бир аз адышка болуп атам. Бүгүн эртең уже төрөп калышым мүмкүн. Ошого бир аз эс алайын деп чечтим. Негизи 4-5 жылдан бери декретте болсом, бир дагы күн декретте олтурбаптырмын да. Азыр болсо ошо күйөөм багып аткандан кийин, күйөөм болсо сууранат күндө чыкпай эле койчу болду, бүгүн жат эс ал деп. Азыр чыкпай жатам. Негизи буга чейин, могу 1 айдын ичинде эле окуу бүтпөй жатып эле
окуунун жарым акчасын уже трансформационный иградан эле чыгарып алыптырмын. Негизи ошол играда жашоодо деле адамдар менен сүйлөшүп атып деле совет берип, көп адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткөнгө түрткү болуптурмун негизичи. Көбү айтып ыраазычылыгын айтып билдирет, көбү унчукпай эле өзүм карап эле биле алам, деп ошол мен айткан советтерди аткарыптыр депчи. Реально играсы жок дагы трансформация кылып атыптырбыз, бирок игра аябай сонун инструмент экен да, даяр инструмент. И жөн эле советибизди бесплатно бере бербей, получается, играны дагы өткөрүп, акча таап атабыз да. Консультация психологко деле канча болуп калды азыр? Вот. Играда болсо 10-100 терапиянын бир эле игра менен өтүп койсоң болот экен да. Реально бир играда отуруп канчадаган айымдар ыйлап ыраазычылыктарын айтып, ичиндегилери чыгып, кээ биркилер болсо менде ушунчалык мындай ойду ойлогонго мен даже өзүмө мүмкүнчүлүк бербептирмин. Өзүмө даже сага болот мындай ойду ойлогонго, бул нерсени кылсаң болот деп колунда бар нерсесин деле аткарбаган айымдар көп экен да. Азыр эсептеп көрсөм бир 50дөй айым уже менде ойноп койду окшойт. 50-нүн эле бир 15-20сы уже 3-чү жолу, 4-чү жолу круг ойношту да. Миллионершалар ойношту. Менмин деген айымдар Кыргызстандын 3-чү, 4-чү жолу ойношуп атат кайрадан. Бир айдын ичинде эле өздөрүнүн подругаларын, апаларын баарын жетелеп келип, буну да оюн өзгөртүп койчу. Бул жактын да оюн түзөп койчу деп элечи. Негизи биздин жашообуз баардыгы өзүбүздүн оюбуздан башталат эмеспи? Ошол үчүн трансформационный игра реально адамдын трансформациясы үчүн, адам жашоосу, ою өзгөрүү үчүн, көп нерсени, страхтардын, убужденияларын алып, өзүнө жакшы жашоону уруксат берүү үчүн аябай сонун инструмент. Вот. Эң сонун. Чындыгында биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн аудиториябызды карашыбыз керек да. Биздин аудитория көбүнчө айымдар, көбүнчө ошол турмушунда бир кыйынчылык келгенде ушундай күчтүү блогерлердин башынан өткөн бир турмушу бар, бирок ошого сынбастан ийгилик жараткан айымдардын аккаунттарын көбүрөөк карап башташат экен. Мотивация алайынчы ушулардан бир өзүмө пайдалуу нерсе алайынчы дейт экен да. Ошол мезгилде биздин дагы бир туура ыкма менен туура жол көрсөтө турган инструмент болуш керек экен. Негизи эле көп эле сен менен жолугам деген кыздар бар, жаш кыздар бар, эжекелер дагы бар. Нуризанын бул жакта Нияги деген аккаунтун калтырып коеюн. Эксперт катары сурасаңыздар болот. Кандай негизи мен дагы каялымда психолог болоюн дегем, юрист болоюн дегем деп, бул юридикалык дагы бир жөндөмдүүлүк, бирөөнүн укугун коргоо. Бул дагы мүнөздө бар да. Ошол жаатта эгерде кыялыңыз ишке ашпай калган болсо, бул трансформациялык оюн менин оюмча сизге туура келет. Анткени бул жакта адамдын укугун коргоо боюнча, интеллектти көтөрүү боюнча, айымга ишеним берип, анан болушунча кайсыл куракта болбосун талантын ачканга жардам бере турган бир сонун нерсе болуп атат. Кыздар сонун билим алышып, азыр биздин биринчи потоктогу наставничестводон мынакей чыгып аткан учурлары. Мындан ары не дейбиз, көбүрөөк подкасттар болсун, маектер болсун. Мен белгилей кетчү нерсе, ушул Нуризанын Нияги негизи эле брендинде кандай келечектеги азыр пландары бар? Өзүңдүн брендиңди чыгарасыңбы? Нияги деген логотипте эмнегедир мен бир продукт көргүм келип атат да. Это уже продукт коембу? Нияги меники полностью ИП, полностью ОСО. Печати менен мен атым үчүн дайыма налог. Кармап көргөнгө, кийгенге дегенде, магазин, Адидастай болгон магазин, эмнегедир спорттук кийимдерди чыгара тургандай эле бир кыз көрүнөрсүң да мага. Возможно. Зал таэквондо ачатпадым беле. Анан беременность болуп калып калды да. А так зал таэквондо аччы баралык. Былтыр ачылып аткан болчу. Төрөгөндөн кийин эми ачам буйруса. Анан негизи бир өзүмдүн брендимди чыгарганмын. Бирок цехтер менен цех иштетчүмүн, бирок цехтин өзүнүн внутрякасын түшүнбөймүн да, түшүнгүм келбейт. Мен үчүн майда иш. Жаттап калыңыздар айтып аткан сөзүн. Ооба. Анан мен ал жака майда иш дейт, эмне жакшы көрүп калат бул жумушту азыр. Ооба, жакшы көрүп калаттырмын, возможно да, бирок мага дизайнды придумать эткен ошол больше жагат да. Ал жакта тиккендерин текшерип, ар бирин обработка кыла албаймын да. Ага менин башка кыздарым бар болчу, ошолор кылчу. И ошол менен менин Нияги брендим, менин атымдан намазниктер, нарядный көйнөктөр аябай чыгып, аябай раскачка бергенбиз, сонун болгон. Бирок ал кызым күйөөгө тийгенден кийин ал жумуш калып калды. Бул команданын делегировать эткенде менин самый большой минусум ошол адамдарга ишенүү, жумушту тапшырып бере алуу. Мен каалагандай бир эле ошол кыз кыла алат болчу да. Калганы менен иштеше алган жокмун. Издегим дагы келген жок. Мен үчүн түшүндүрүп бергендей ошол кыз эле аткара алат. Ошол үчүн азырынча убактынча жабык турат. А так Нияги бренди бар одеждасы. А спортивный кийимди ойлонуп көрүш керек экен. Классно. Классная идея.
Мен ошол бизнес жаатында көп эле тажрыйба алдым. Акыркы 8 жылда, акыркы 5 жылда өзүм дагы бизнестен үйрөтүп келем да. Ар бир бизнес сиздин командаңыздан көз каранды болбош керек. Ар бир бизнестин үтүр точка майдасына чейин өзүңүз баардыгын койгон, системасын койгон инсан болушуңуз керек депчи. Себеп дегенде бизде ушундай экен да. Сулуулук салон болотпу, ресторан болотпу, ой, башкы поварман көз карандыбыз. Бул мастер болсо ошол мастерим кетип калса эле клиенти жок калам деп көптөгөн ошол бизнестин ачкан инсандар коркушат. Эгерде система туура коюлган болсо, мисалы ошол эле айтайын, көптөгөн бренддер бар Кыргызстанда, чет өлкөдө. Ал жакта система туура коюлгандыктан жумушчулар келип кете берет. Бирок жумуш бир нукта гана оборотун алат дагы көтөрүлүп кете берет да. Мына ошол система боюнча эгерде иш алып барсак, менин оюмча Кыргызстанда Made in Кыргызстан деген бренддер көбөйүш керек. Анткени бул жакта сенин идеяң күчтүү, өзүң энергияң бар. Ал эми жумушчулар, иштер жана сен айткандай майда нерселер, аларды жактырып кереги жок. Аны жактыра турган адамды таап туруп жумушка коебуз да. Анткени кылгым келбейт деген нерсени аябай мен жакшы көрөм. Ошону кылгың келбесе кылба. Бирок кыла турган, кылгысы келген адамды биз табабыз дейбиз. Ошондон ар бир бизнестин өзүнүн бир кичинекей болчуктары болот. Ар бир чоң мозаиканын, пазлдардын өзүнүн ордун тапкан бөлүкчөлөрү болот. Ошолорду туура таап коюп билүү бул чыныгы бизнестеги инсандын таланты жана көрөгүчтүгү деп ойлоймун. Ошондуктан айымдар жана мырзалар, бизнес жаатында көбүрөөк келиңиздер, план, проект куралык. Көрүсө. Эркин микрофон, анда эмесе Нуриска, өзүң эмне дагы кошумчалап айтып кеткиң келет, калот элек? Трансформационный игра боюнча бир азыраак маалымат болуп калды окшойт. Ошол жөнүндө эле сүйлөгүм келип атат. Акыркы күндөрү, себеби аябай актуальный болуп атат да. Ал жактан дополнительный акча булагы болуп калды деген менен игра 5000 сом да. Мен негизи психологический терапия өтөм, Лондондон окуп атам. Ай сайын 350 000 сомдон төлөнөт да, $5000 450 000 болуп калат ушундайдан. Ай сайын психологко терапияга, представляете, ошол психолог менен терапиядан кийин уже 1 жылдан бери болуп атат. Мен апам менен урушпай калдым, например, сестренкалар менен урушпай калдым. Урушпай калдым дегенде түшүнүксүз окуялар болуп калчу да, таанып калчубуз бири-бирибизге, ошондой нерселер дагы болбой калды да. Именно ошол отношениялар биздин жашообузга аябай чоң таасирин тийгизет. Трансформационный игранын баасы 5000 сом эле болуп атат да, башталгыч баасы, бирок бул аябай арзан и бекер деп айта алам да, потому что ал играда сенде целая терапия болуп кетет да. Ар бир адамдын ичиндеги түйүгүндөгү жаткан каалоосун биз сууруп чыгабыз, күчүн сууруп чыгабыз да. Ошол нерсе боюнча айтып берейин дедим. Ар кандай аялдар келет экен. Чындыгында Кыргызстандагы айымдардын тагдыры өзүбүз оор кылат экенбиз да. Реально, потому что играга келишти, квартирасы бар, үйү бар, машинасы бар аялдар күйөөлөрүнүн үйүнө алып кире алган да. Күйөөлөрү алардын квартирасында жашайт. Ушундай нерселер аябай туура эмес. Негизи исламда дагы психологический дагы аялдар өзү эркектик күчтү ала алган да. Мен, например, миллион акчалар тапсам дагы мени полностью күйөөм багат. Мен тапкан акчамды билет канча экенин. Бирок мен даже үйгө бир лепешка, бир нан, бир бумага алып келбейм. Алып келсем, сразу акчасын которгузуп алам да, например. Канча акча тапсаң деле өзүңдүн энергияңды, үй бүлөнүн энергиясын жоготпостон туура үй бүлө алып баруу, кандай состояние болсо дагы реально бактылуу жашоону жашоо, өзүңдүн милдетиңди туура аткаруу нерсе бар экени бул чын. И трансформационный игра аркылуу ошонун баардыгын дагы түшүнүп, анализдеп, бул туура эмес, бул нормалдуу деген түшүнүккө келип калат экенсиң да. Ошол. Анткени ойлоп элет да, ой, азыр Нуриска айтып атат, өзүм тапкан акчам өзүмдүкү, баягы негизи көп эле мырзалар айтат экен, эми чогуу таап атпайдыкпы, бул касса чогуу болуш керек Күйөөм дегендейчи. тапкан чогуу. Күйөөм экөөбүздү багат. Баардык үй бүлөнүбүз, кызымдын садигин даже, плаваниясын бүт баардыгы анын мойнунда. Анын кийими, менин кийген кийимим Дордойдон алсам дагы мен акчасын ала алам. Мынакей шопинг кылып атам, мынча сом акча кетти, мынча сом бересиң деп, үйгө порошок алсам дагы баарын алып алам. Өзүм миллион сом акча тапсам дагы алып койсом болот го чөнтөгүмдөн, жок. 1 сом үйгө коротпоймун.
эч кимге каратпайм, өзүмө эле каратам болду. Кызыма даже каратпайм. Кээ бирлерге бул сөз жакты, кээ бирлерге бул сөз жакпай да калышы мүмкүн. Кимге жакпай жаткан болсо, демек Сиздин ичиңизде бир нерсе бар иштешибиз керек анын үстүндө деп, анын үстүндө иштеш керек экен. Бирок кантсе дагы айтат го, ким чыгаша кылса үй бүлөгө, ошого рызкы береке көбүрөөк келет депчи. Конечно. Өзгөчө биз ошол балдарыбызга, наристелерибизге көбүрөөк акча каратабыз. Ким чыгаша кылса үй бүлөгө ошого көбүрөөк киреше келет. Эркек киши чыгаша кылса эркек киши көбүрөөк келет. Аял киши өзүнө чыгаша кылса көбүрөөк келет. Аял киши өзүнө чыгаша кылса үй бүлөсүнө көбүрөөк келет. А эркек киши үй бүлөсүнө чыгаша кылыш керек деп Нуриза айтты. Бизде кыргыздарда аялдар биз өзүбүз чындап өзүбүздүн эркектерди өзүбүз слабый кылып алыптырбыз. Анжел же биз өзүбүз пахать этип эшикте иштесек дагы ошол акчаны өзүбүзгө короп. Мен мисалы үчүн өзүмө коротуш үчүн аябай иштеп калдым. Башка бирөө үчүн иштеп бербейм. Аткарбайм да, кылбайм дагы. Күйөөм болсо биз үчүн иштейт, кылат. Баары үчүн кылат. Туугандары үчүн, кызыбыз үчүн, үй бүлөсү үчүн. Вот. Ошол нерсе туура экен. А биз кыргыздар өзүбүз эркектерди өзүбүз алсыз кылып алыптырбыз. А биз болсо менин өзү төрөп жүргөн монтип отурганым эле өзүм аябай чоң менет күйөөм үчүнчү. Я же их фамилию продолжаю, алардын родун продолжаю уже. Молодец. Негизи ошол аларга төрөп бергеним эле, төрөп бергенге каалоом болгону эле чоң жетишкендик да негизичи. Биздин подкастка мындай астына азыр комментарий келет. Келе. Нуриска Анжеликанын маегине келип, Анжеликанын оозун ачырган бойдон кетти. Сиздин оозуңуз ачылып атабы? Коюңузчу. Мен анткени баягы аманат катары 3 кызды багып келет атасында. Бирок ошол кээ бир баягы ушундай эркектер болот экен да. Милдеттүүсүн деппи? Жок, ошол 3 кыздын дагы мисалы аманат катары, мисалы окуусуна эле эмес, кээде болсо дагы мындай кийимиң барбы деп да сурап коюп койгон эркектер бар экен да, балдарынан. Ошолорго баягы андай учурлар көп эле. Ушундай мырзаны таап, анын жумуш көп эмес, жок, ошол играга келгенде кыздарды көрүп атпайм, 80% ушундай атканда сен плюс сенин бул жакта эмгегиң дейт элем да, анткени сен айтып атпайсың, кантип жумуш жок болсун, жумуш бар, давай иште, могул жактан иште, бул жактан иште, муактан да акча тапсаң болот деп ошону дагы мотивировать этип аткан сен азаматсың да. Чындыгында. Ошон үчүн оюнга келишсиң да, батыраак. Эми бир эле окуяны айтып беремби? Мисалы үчүн, мне же уже рожать, да? А биз болсо өткөндө реклама кетип калабы? Айтпай эле коеюн, уже төлөнүп бүткөндө коеюнбу? Бир магазин бизге сумка роддом кылып берди да. Биз бартерге сумка роддом кылып берели деп бардык, сумка роддом кылдык. Сумка роддомдун өзү эле 43 000 сом чыкты да. Ал мага бесплатно, мен аны рилс кылып киргизем, реклама кылам. Ал мага бесплатно болду, бирок мен ал 43 000 сомду күйөөмдөн алып алдым да. Молодец. Мен төрөлө элек баланын расходун уже мага көтөргүзүп коюп атат да. Көтөргүзүп койткан жок, мен өзүмө алып атамын да, реклама кылып, ой, балабызга бесплатно кийим болду деп. Бул общий балабыз го. Мен и так көтөрүп жүрөм, мен и так ал бул балам үчүн менет кылып, органымды, организмди берип атамын да, чынбы? Андан акча керек болсо эмизбей коём деген дейсиң го. Жок. Жок, чын эле арабтарда ошондой да. Ушул нерсе туура нерсе, биз үчүн просто ненормально экен бул нерсечи, хотя бы вот это нормально. Биз мына Анжелже сиз 3 кызды төрөдүңүз, 3 кыздын дагы азырга чейин, мне кажется, расходун сиз көтөрүп келесиз да, хотя аял кишини төрөлгөндөн өлгөнгө чейин багуу эркек кишинин милдети. Төрөлгөндөн хотя бы чоңойгондон кийин университетин төлөсө да жакшы го. Вот, төрөлгөндөн күйөөгө чыкканга чейин атасы багат. Күйөө чыккандан кийин өлгөнгө чейин күйөөсү багат. Сен ажырашып кеткен болсоң дагы, сенин балаңды төрөгөн болсо, ажырашып кеттиң, бирок сенин балаң ал аял сенин балаңды хотя бы бир жолу эмизген болсо, өлгөнчө ошол аял өлгөнчө ал күйөөгө чыгып кетсе дагы, аны дагы ал балаңды дагы бакканга милдеттүүсүн. Если бакпай кое турган болсо, Аллахтын алдында даже кылган дуасы кабыл болбойт. Это исламда ушундай. Эркин сөз ушундай болду Нуризадан бүгүн. Вот ошол көптөргө аябай эле мындай угуп ойлоно турган тема болду окшойт. Анда эмесе ыраазычылык билдирем, Нуриска, азаматсың, дайым ушундай тың, ушундай үлгү, лидер айым болуп жүрө бер демекчи мен. Аман сен көз жүрөм. Рахмат чоң. Жетишип келип калдым төрөгөнчө. Все, спасибо.